Асель Кадырбекова депрессиядабы. Элге белгилүү адамдардын жашоо турмушу дайыма коомчулуктун көз алдында турат эмеспи? 1-2 айдан бери ырчылар Нурлан Ас менен Асель Кадырбекованын таарынышып жүргөнү көпчүлүккө талкуу жаратууда. Жакында эле эне статусуна ээ болгон ырчы Асель Кадырбекова кызын багып, чыгармачылыктан алыстагандай. Ошентсе да миллион катталуучусу бар Инстаграмда активдүү турат. Албетте мындай катталуучулар менен Инстаграм баракчасынан жакшы каражат табат. Анын ар бир жазган посту талкууга алынат. Ал кечээ эле төрөттөн кийин депрессия. Эмне үчүн бул нерсе болуп жатат? Баары жакшы, бактылуу мүнөттөр. Кызым күндөн күнгө чоңоюп, кубанып жатат. Бирок деген суроолору билдирүүсүн калтырган. Аселдин мындай билдирүүсүн ар ким ар кандай кабыл алып, жакшы да, сындап пикирлерин калтырышты. Мурда жагымсыз сөздөргө анча маани бербеген Асель айым бул жолу анысын дагандарга "Көрбө анда, менден чыгып кет. Өзүңдү да, менин да нервимди кетирбе" деп жооп калтырды. Маалымат булагы Заман Жекиткейжи. Илим Карыпбековдун да квадрат тартып министр болгусу келет. КТРКнын мурдагы жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн Инстаграм баракчасына министр Кашкар Жунушалиевдин өкмөттүн жыйынындагы фотосу тууралуу "Мен деле квадрат тартканды үйрөнүп алсам бакыйган министр болот белем" деген ачуу тамашасын калтырды. Кашкар байкемди карап отуруп ойлоп койдум. Кап, мен деле квадрат, ромбиктерди жакшы тартканды үйрөнүп алсам бир жерге бакыйган министр болуп калат белем деп. Адыгене коктосо, кар көпүлдөп жатат, күн тийип турат, жашоо керемет деп жазды. Илим Карыпбековду социалдык тармактын колдонуучулары "Деги байкачы байкеси, камалып кетпе, калыстык таш чарып турган учурда. Клоун, тайнеңизди сагындык, дагы жакшы курсандын сүрөтүн тартпаптыр" деген ар тамашалуу пикирлерин калтырып жатышат. Маалымат булагы Барометр Жекиткейжи.